жаманбы жакшыбы орус эли менен биз 70 жыл бирге жашаган үчүн биздин алардын тили бизге эне тилдей эле болуп калыптыр. Алардын майрамдары, түшүнүгү баардыгы окшош болуп калыптыр. Алардын сөккүсү деле мага жагып аткандай кабыл алынат. Ооба, ал өзүбүздүн эле адамдай болуп калыптыр да. Биз ал жерден жат жерде жүргөндөй сезбей эле, экинчи мекенде эле сезип, анан алардагы кээ бир мына калай башка неме маданий бир экспансия деп коет да, маданий бир нерселер басмырлар болот да, ошолор акырындык менен кирип атып биздин жан дүйнөбүздү ээлеп калыптыр дагы. Биз айтмакчы, мен көп айтам өзүмдүн интервьюларымда, көз жумшук эле оруска айланып калыппыз. Бир бөлүгүбүз, баарыбыз эмес. Баарыбыз көз жумшук эле оруска айланып калыппыз. Анан буну мигранттар баягы ачуу болсо да кабыл алыш керек да негизинде. Ооба. Анан азыркы могул жаңы мууну коркунучтуу болуп баратат. Анткени саясий бир Орусиянын саясатчыларынын экөөнүн сизге окшоп, экөөбүзгө окшоп интервьюсун угуп калдым, радиодо мынтип атат да. Биз эч качан биринчи муунду толук орусташтыра албайт экенбиз. Ага аракет да кылганыбыз туура эмес экен дейт. Анткени булардын түпкү тамыры, өзөгү ошо Айылында, Кыргызстанда, Тажикстанда же Өзбекстанда байланып турат экен дейт. Бул ошол жакта эңсеп тура берет экен дейт. Баягы канча карышкырды бөрү баласы ит болбойт дегенде, канча карышкырды баксаң дагы баары бир токой жакты карап турат дегенде, баары мекенин карай берет экен. Биз дейт экинчи жана үчүнчү муунга көп аракет кылышыбыз керек экен. Кантип десе, биз ал балдарды дейт ассимиляция кылышыбыз керек, ал балдарды орусташтырышыбыз керек, аларды дейт мигранттын балдарын өзүбүзгө жаран кылышыбыз керек дейт. Жалпыга маалым, Орусияда демографиялык абал өтө оор. Карылардын саны көп, төрөгөндөрдүн саны аз болгондуктан алар мигранттардын эсебинен өзүнүн элин көбөйтүүнүн максаты бар. Бул ачык эле максат да. Анан жалпы билесиздер, мындан 4-5 жыл мурун Россиянын президенти буйрук чыгарган, ага ылайык бир да класста мигранттардын саны жалпы коэффициенттен 40%-дан ашпаш керек. Эмне дегенде бир мезгилдер болуп калыптыр, бир класста 35 бала болсо, ошонун 30 эле орус, кыргыз болуп калган учурлар болгон. Мисалы, кыргыздар көп жайгашкан жерде. Демек, ал болбойт. Анткени ал жерге 30 кыргыз келсе, жана башка улуттан, орустан же башкадан 4-5 болуп калса, алар тескерисинче кыргыздар аларды ассимиляция кылып коет. Аларды өзүнө жутуп алат. Ошон үчүн аларды бөлүп окутуу, маданиятына сиңирүү деген процесс жүрүп, ушул процесс болуп атат.